Интенсивдүү багбанчылык бул өлкөнүн жаратылыш байлыктарын максималдуу түрдө пайдаланууга жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзгөн негизги стратегия. Приоритеттүү ыкмалардын бири болгон интенсивдүү багбанчылыкты ишке киргизүү жана климаттык шарттарга ыңгайлашкан, илдеттерге жана зыянкечтерге туруктуу өсүмдүктөрдүн сортторун жана гибридтерин колдонуу бүгүнкү күндүн талабы. Билесиздер, бүгүнкү күндө жалпы мамлекеттин саясаты, министрликтин негизги приоритеттүү саясаттын бири бул интенсивдүү ургалдуу багбанчылыкты мындан ары өнүктүрүү. Ошол максатта биз министрлик тарабынан дагы көптөгөн иш-чаралар иштелип чыгып, азыркы күндө жерлерде бул боюнча уюштуруу иштери жүрүп жатат. Семинарга Айыл чарба министрлигинин адистери, Өзбекстан, Казакстан, Молдова өлкөлөрүнүн багбан ишкерлери, Догал компаниясынын өкүлдөрү жана республиканын баардык облустарынан багбан дыйкандар келип катышты. Казакстандан дагы, Өзбекстандан дагы, Молдовиядан дагы келген фермерлер ысык көлдүн климаты аябай жакшы, именно багбанчылыкты ушул алма бактарды өстүргөнгө ыңгайлуу климат, мындай биз химияны дагы бул жактан аз колдонулат да, биологический метод менен, органикалык жолдор менен дагы өстүрсө болот. Ошону көрсөтөлү деп чечтик. Анда интенсивдүү багбанчылык ыкмасын жайылтуу, чыгымы жана экономикалык кирешенин көрсөткүчтөрү, ошондой эле климаттык кырдаалга байланыштуу, эрте жаздагы үшүккө туруштук берген илдеттерге жана зыянкечтерге каршы Догал компаниясынын препараттары дыйкан фермерлерге сунушталды. 2017-жылы отургузулган интенсивный бак, көчөттөр болсо Италиядан келген. Ошол 2017-жылы отургузулгандан баштап Догал компаниясынын агрономдору техникалык жактан колдоо көрсөтүп, консультация берип, дайыма ушул иштерди алып барып келишкен. Анан бул жылы эмне себептен бул жылы өткөрүүнү чечтик? Себеп дегенде Казакстанда дагы, Кыргызстанда дагы эрте жазда үшүк жүргөндө биринчи ачылган гүлдөрдүн баары үшүп кеткен да. Анан бул сиздер көрүп жаткан мөмөлөр бул уже экинчи волна менен келген бүчүрлөр ачылды. Анан ушуларды биз ошол жаңы препараттар менен, технология менен сактап калганга жетиштик. Азыр көрүп турган урожай бул түшүм 70% сакталып калган түшүм. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 53 000 гектарга бак отургузулган болсо, анын 2600 гектары интенсивдүү багбанчылык болуп саналат жана бул багытка ыктаган багбандардын саны күн санап өсүүдө. Асылбек Байалиев, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.